Дүйнөлүк медиа каражаттары Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу байма-бай жазып жатат. Алардын айрымдары учурда Кыргызстандын президенти кан төгүүнүн алдын алуу үчүн кызматтан кеткенин белгилешсе, кайсы бири эми 2 тизгин бир чылбыр премьер-министр Садыр Жапаровго өткөнүнө көңүл буруп турган кези. Тагыраагы Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетиши 15 октябрда дээрлик бардык эл аралык телеканалдардын, интернет басылмалардын башкы жаңылыгынын бирине айланды. Алардын көбү Жээнбековдун мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт деген сөзүн өзгөчө басым жасашууда. Мисалы, кээ бир чет элдик телеканалдар Сооронбай Жээнбеков 2005-жылдан бери элдик толкундоолорун улам бийликтен кеткен 3-чү кыргыз президенти болуп калганын белгиледи. Кыргызстанда Орусиянын аскердик базасы бар. Канадалык компания ири алтын кен иштетет. Мурдагы советтик мейкиндикти өзүнүн таасири алдындагы аймак деп эсептеген Москва Кыргызстандагы туруктуулукту камсыз кылууга жооптуу экенин билдирип, абал башламандыкка айланып кетиши мүмкүндүгүн эскертти. Орусия ошондой эле мурдагы 3 советтик өлкөдөгү Беларусь, Армения жана Азербайжандагы туруксуз абал менен алып урушуп жатат. Ал эми Аль Жазира телеканалынын кабарчысы Кыргызстанда талаштуу парламент шайлоодон бери туруксуз абал өкүл сүрүп жатканын, алгач президент Жээнбеков жаңы шайлоо өткөндөн кийин гана кызматтан кетерин билдиргени менен бейшемби күнү чукул арыз жазууга аргасыз болгонун маалымдады. Конституцияга ылайык, президент отставкага кеткенден кийинки 3 айдын ичинде жаңы шайлоо өткөрүлүшү керек. Президенттин милдетин аткарууга киришкен премьер-министр ага талапкер катары катыша албайт. Андыктан өтө татаал кырдаал түзүлдү. 2 жума мурда эле абакта жаткан жаңы премьер-министр Жапаров президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституциялык реформа өткөрүшү мүмкүн деген кептер айтылууда. Орусиянын мамлекеттик биринчи телеканалы болсо өз репортажында Бишкектеги кырдаалды тынч башламандык деп мүнөздөдү. Ошондой эле аталган канал Жээнбековдун кетишин талап кылган Садыр Жапаровдун тарапташтарына кенен сөз берген. Анда телеканалдын кабарчысы митингге чыккандар ар бир жеңишке жеткен сайын Кыргызстанда саясий кризис тереңдеп жатат. Алдыда бардык институттардын урап калуу коркунучу турат деп айтты. Толпа ликует. Президент Киргизии выполнил... Куралдуу кагылыштар болгон жок, бирок атайын күчтөр даяр. Кечээ жактырылган премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин митингдери токтобой жатат. Алар өз максатына жетти окшойт. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн бийликке кандай гана болбосун жабышпай тургандыгын жана кызматтан кетерин билдирди. Мыйзам боюнча анын милдетин эми парламент төрагасы кабыл алышы керек. Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 3 жыл башкарды. Митингчилер трибунадан жана телекамера алдында бизде коррупция, жумушсуздук аябай өнүккөн деп нааразычылыктарын айтышты. Ал эми коңшулаш Казакстандын телеканалдары Кыргызстанда акыркы бийлик алмашып, өлкөдөгү кырдаалды андан ары курчуткусу келбеген президенти Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткени боюнча маалымат беришүүдө. Бирок Кыргызстандын президенти элдин тынчтыгы үчүн бийликтен кетим деп маалымдама жасаганы менен жаңы келген өкмөт башчынын тарапташтарын нааразычылыгы дагы деле басылган жок. Эми калк парламенттин тарашын талап кылып жаткандыгын белгилешкен. Енді жаңа сайлауга дейин президенттин міндетін жогорку кеңештин спикери убакытча аткаратын болот. Отставка тууралуу маалимдеме әсіресе Жапаровдун жакташтарын кубантты. Кечели бери Бишкекте митинг өткүзүп жаткан улар Жээнбековдун кызметтен кетүүн талап етип табандап туруп алган. Бирок президенттин отставкасы менен де маселе чечилмейтин сыяктуу. Жаңа премьердин жакташтары енді парламенттің таратылуын талап етіп жатыр. Ошондой эле АКШдагы Вашингтон Пост гезити Кыргызстандын президенти кызматтан кетүү менен саясий туңгуюкту токтотту деген макаласын жарыялады. Анда макалада батыш дипломаттары Борбор Азиядагы жалгыз демократиялык өлкөдөгү уюшкан кылмыштуу топтор деп мүнөздөлгөн тараптардын саясий күрөшкө таасир этүү аракетине тынчтануусун билдиришкен деп белгилеп, макалага АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин билдирүүсүн жарыялаган. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы тынчтык менен демократиялык өзгөрүүлөрдү колдойт. Толугу менен ачык көрүнүп тургандай, демократиялык процесстердин жолунда турган бөгөттөрдүн бири уюшкан кылмыштуу топтордун саясат менен шайлоого таасир этүү аракети. Буга 4-октябрь күнү шайлоодогу добуш сатып алуу, 9-октябрда Ала Той антындагы зомбулук жана коркутуу жана ошондой эле 10-октябрдагы парламенттик жыйындагы эреже бузуу далил болуп турат. Ал эми Известия гезити Кыргызстандын лидерлеринин отставкасы саясий кризисти күчөтөт деген макаласын жарыялап, айрым адистердин пикирин келтирди. Макалада Москва Кыргызстанда кырдаал турукташканга чейин финансылык жардамды токтотуп жатканы белгиленген. Басылмага орусиялык дипломаттардын дагы пикири камтылган. Анда алар Жээнбеков камалышы мүмкүн деген пикирлерин дагы айтып өткөн. Эми экс-президентке кылмыш ишин козгоо коркунучу туулуп жатат. Мындай окуялардын жүрүшү Кыргызстан үчүн гана эмес, жалпы патсоветтик мейкиндик үчүн мүнөздүү. Ал эми бардыгы нааразы болгондордун эмоцияларына жараша болот. Мисалы каттары Никол Пашинян Арменияда бийликке келип, мурдагы президент камакка алынган учурду эстесек болот. Михаил Саакашвили менен да ушундай окуя болгон. Ага кылмыш иши козголгондуктан кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргызстандагы эл аралык серепчилер дүйнөлүк медиа каражаттарын биздин өлкө боюнча талкуусуна карата өз бааларын беришүүдө. Айрым серепчилер чындыгында эле Кыргызстанда акыркы окуя алардын назарын буруп, учурда башкы темага айланганын айтат. Мындан улам серепчи Айболот Айдосов чет элдик медиалардын Кыргызстандын президенти кызматтан кетүү менен саясий туңгуюкту токтотту деп айтылган маалыматына толук кошула тургандыгын белгиледи. Эң туура көз караш мына 5 октябрдан баштап Кыргызстанда акыбал болсо, кырдаал болсо күндөн күнгө курчуп турган, саат сайын өзгөрүүлөр болуп жаткан, элдер кээ бир даже саясий таануучулар түшүнбөй калды эмне болуп кеткен Кыргызстанда. Анткени президент парламент болуп, ошол убакытта жаңы өкмөт келе калып, анын ортодо ушул ызы-чуу улана берди. Мына бүгүн чекит коюлду. Кудай буйруса Кыргызстанда стабилдүүлүк келди, тынчтык келди. Эмки ушул күндөн баштап эми Кыргызстан саясий майданында чыныгы жакшы иштер башталат деген үмүт пайда болду. Эми башка саясий күчтөр дагы азыркы болуп жаткан процесстерди кабыл алыш керек дагы, баштарын ийишип, жаңы шайлоого чейин азыркы жаңы күчтөрдү колдоп туруш керек. Албетте бул убактылуу, бирок ушул тынчтык бүгүнкү күнү керек экенин элдин баардыгы түшүндү, саясатчылар дагы түшүндү деген үмүтүбүз бар. Ошондой эле эл аралык серепчи Айболот Айдосов айрым чет элдик дипломаттардын эми Кыргызстандын экс-президентине кылмыш ишин козгоо коркунучу туулуп жатат деген пикирине эки көз караш менен кароого болоорун айтат. Анын айтымында биринчиден Сооронбай Жээнбеков акылмандык кадамын жасады. Андыктан бул жасаган ишин урмат сый менен кабыл алыш керекпиз дейт. Бирок экинчи жагынан акыркы болуп өткөн мыйзам бузуу менен коштолгон парламент шайлоого президенттин дагы таасири болду деп айтууга болоорун белгилеп, кандай болгон күндө да кайсы лидер болбосун мыйзам чегинде тергөөчүлөр баа бериш керек деп эсептейт. Эми бул эки көз карашта карасак болот. Бир жагынан Сооронбай Шарипович өтө жакшы акылмандык ишке барды. Кыргызстанда бир кандайдыр кан төгүлүү же ушул ызалануу, ызы-чуу уланбасын деп ушундай кадамга барды деп айтсак болот. Бул жасаган нерсесин урмат сый менен кабыл алыш керекпиз. Анткени биздин тарыхыбызда эки жолу төңкүрүш болуп, экөөтөндө биздин Кыргызстан лидерлери бийликти бербей тирешип, акырында жаман нерселерге алып келген. Ошол тажрыйбанын негизинде мүмкүн ошол жанында турган кеңешчилер же өзү ушул ойго келип, ушундай кадамга барды. Албетте буга сый урмат менен караш керекпиз. Жана бунун Кыргызстандагы келечегин мыйзам катары буга баягы эки статус президенти катары буга кандайдыр гарантияларды бериш керекпиз. Бирок ошол убакытта башка көз караш менен карасак, албетте акыркы шайлоо өткөндө албетте мүмкүн ушу президенттин дагы таасири болду, анын жанында жүргөн администрациянын таасири болду. Ошол себептен кээ бир жерлерде шайлоо туура эмес өтүп, акырында ушундай наразычылык топтолуп, ушундай жардырууга алып келип, ушундай нерсе азыркы процесстерге алып келди. Ага албетте тергөөчүлөр баа бериш керек, мыйзам чегинде. Ал эми саясат талоочу Алмаз Тажибай болсо дүйнөлүк медиалардын Кыргызстан боюнча билдирүүсүнө карата төмөндөгүдөй пикирин айтты. Тагыраагы саясат талоочу эң биринчи эле президенттин өз ыктыяры менен кетүүсү жакшы көрүнүш катары сыпаттап, бирок экинчи жагынан президенттин кетиши саясий башкаруудагы сабатсыздыктын үлгүсү болуп калды деп санайт. Мисалы Америка Кошмо Штат элчиси ошо боюнча коопсуздугун билдирди да. Андан тышкары ошо Америка Нью-Йорк Таймс түрмөдөн отуруп келди деген эле бул жаман пиар да. Мисалычы дүйнө жүзүнө. Анан мисалы Путиндин тышкы мамлекеттер бүт маалыматтары бар. Бизде эмне менен кийим биз мисалы билбегенде алар билишет. Алардын чалгынчылар иштейт да биздечи. Анан кандай байланышы бүт далил менен келип туруп анан берилет да. Берилгенде анда Крим тоол менен жолукту десе анда мүмкүн мындай жакшы кабыл албай коюп да, ошон үчүн бизге бир жагы жана коопсуздук эмени коркунуч болуп аткан ошо болуп атат да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 4-октябрдагы парламент шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразычылык акциясынан кийин Кыргызстанда саясий кризис курчуп кеткен. Бишкекте ошондон бери саясий кырдаал турукташпай, нааразычылык акциясы уланып, дээрлик токтой келет. Негизи чогулган эл президенттин отставкасын жана парламенттин таркашын талап кылышкан. Мындан улам бүгүнкү күнгө чейин агрессия токтогондуктан президент Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен кызматтан кетерин жар салууга аргасыз болду.